Ганнибал кайтып келди. Бул жөн гана жаркыраган аталыш эмес. Бул спортчу тууралуу акыркы жолу 2021-жылы видео чыккан. Ошол видео азыр деле Ганнибал кайда жоголду деген суроо боюнча издөөдө биринчи орунда турат. Бирок легенда тууралуу жаңы маалыматтарды ойдон чыгарып жасалмалап бергим келген жок. Акыры бир ай мурун Ник Эллиндин каналына Ганнибалдын жаңы машыгуулары, максаттары, күн тартиби, тамактануусу жана мурда белгисиз фактылар камтылган сюжеттер пайда болду. Ганнибалдын учурдагы формасы жана машыгуулары азыр Ганнибал күнүнө 4500-5000 калория жейт жана күн сайын машыгат. 20 жыл мурункудай эле, бирок азыр бир эле машыгуу өткөрөт. Ал эми эң мыкты формасына күнүгө 3 жолу машыгат. Бул анын графигин жөнөкөй турникчи эмес, олимпиадалык гимнастка окшоштурушчу. 5000 калорияны күн сайын жеген Ганнибал бул анын норма экенин айтат. Бирок ал калорияларды кайталоо кереги жок, себеби ар бир адамдын организми машыгуунун көлөмү жана интенсивдүүлүгү ар башка. Ганнибалдын машыгуулары анын организмине калорияларды толугу менен күйгүзүүгө шарт түзөт. Ганнибалдын ар дайым булчуң массасын көбөйтүү кыйын болгон. Анын жумасына жасаган машыгууларынын көлөмүн эске алганда бул таң калыштуу эмес. Ал эми азыркы машыгуулары Арнольд Шварценеггердикиндей. Алардын натыйжалуулугу тууралуу суроо жаралышы мүмкүн, бирок жеңүүчүлөрдү эч ким сынга албайт. Маркони паркы. Ганнибалдын машыгуу аянты. Ганнибал машыккан легендарлуу видео тартылган парк Маркони паркы деп аталат. Бул жерде ал түн ичинде да жалгыз машыкчу. Бул паркка адамдар Ганнибалдын машыгууларына күбө болуу үчүн келишчү. Анын калистеника менен машыгуусу көптөрдү шыктандырган. Ганнибалдын башкы шыктандыргычы анын агасы. Ганнибалдын машыгууну баштоосуна агасы себеп болгон. 1996-жылы түрмөдөн чыккандан кийин агасы аны турникке машыгууга мажбурлаган. Ошол учурда Ганнибал чыңалууну да билчү эмес. Эгер агасы болбосо, балким калистеника деген багытта болбойт беле. Ганнибалдын уникалдуулугу. Ганнибал ар дайым жаңы кыймылдарды таап, алардын бурчтарын өзгөртүп, машыгууну татаалдаштырууга аракет кылган. Ал магнезия колдонбой, колдорун бут кийимдин таманына сүртүп, аутентикалык дворовой спорттун атмосферасын сактаган. Жаштарга кеңеш: 16 жаштагы өзүмө кеңеш берсем, эч кимге карабай өзүңдүн ишиңди жаса деп айтмакмын. Ганнибалдын машыгуулары анын жөнөкөй жана чыныгы спортчу экенин далилдеп турат. Ал калистеника дүйнөгө тааныткан жана көптөгөн жаштарды спорт менен машыгууга шыктандырган инсан. Ассаламу алейкум.